Адахан Мадумаров ойношу менен Египеттен эс алып келди. Адахан Мадумаров деген саясатчы бар. Убагында Бакиевдин коюн колдугуна кирип, жогорку кеңеште да төрагада болгон. Курманбек Бакиев качканда Мадумаровдун да саясатта жолу болбой калды. 2010 жылдан бери бошмун, эч бир жерде расмий иштебейм деп айтып келет. Бирок жашаганы карапайым элдин түшүнө да кирбеген килтеген особняк. Жазында карантинде элге акыл үйрөтүп, бул оору жок деп чыккан. Элдин жан талашып, азык-түлүк алып жатканын көрүп, элге сын тагып, менин үйүмдө 1 кило ун, 1 литр майым жок деп байкуштун кебетесин кийген эле. Анан күзүндө парламенттик шайлоого аттанды. Ага чейин деле парламенттик шайлоого партиясы менен аттанып, президенттик шайлоодон куру калган эмес. Бирок багы жокко дагы болуп, бир да шайлоодон өтпөй келет. Анткени элдин арасында кадыр баркы жок. Акыркы президенттик шайлоодо дагы катышты. Акчам жок деп куу-чол болуп, өзүн аарчып, догуртуп жатып байкуш мигранттардан жардамга акча алды. Россияга барып, орустарга кошомат айтып, кыргыз деген кыргыз болуш үчүн а дегенде орус болуш керек деп да чыкты. Канчалык орустарга кошомат кылбасын, баары бир аны кыргыз эли шайлаган жок. Президенттик шайлоодон жеңилип калып, ызасын чыдабай калды окшойт. Жаш ойношу алып, Египетке салганы кеткени тууралуу аңыз кеп тарады эл арасында. Египеттен кайтып келсе аялы, балдары менен аны таштап кетип калыптыр. Ошентип президенттик тактыдан жок, же үй бүлөдөн жок Адахан Мадумаров азыр болгон зарын, оппозиция болушун болуп, бийликти сындап, жок жерден маселе жаратып жаткан учуру. Мадумаровдун эл арасында кадыры жок экенин өзү деле сезсе болмок. Бирок анча-мынча тегерегиндеги жүзгө чукул адамдын далыга таптап, аны мактап койгонуна корстон болуп жүрөт окшойт. Мадумаровдун эсиңе келчи, элге сын тагып, наалангандан башка эмне жакшылык кылдың деген киши жок. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Кыргызстанда 1-июлдан баштап медиктердин айлык акысы 40%га көтөрүлөт. Президент: Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин айлык акысы 40%га көтөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эл аралык аялдар күнүнө арналган аялдар менен жолугушууда билдирди. Президент менен жолугушууда катышуучулар билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жеңил өнөр жай жана спорт тармактарындагы бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Өз кезегинде мамлекет башчысы билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагында кадрлардын айлык акыны көтөрүү маселесин артыкчылыктуу болуп саналат деп белгиледи. 2021 жылдын 1-июлдан баштап медиктердин айлык акысы 40%га көтөрүлөт. Мен 100%га чейин деле көтөрө бермекмин. Тилекке каршы, бул жылдын бюджетинин алкагында биз 40%га гана көтөрө алабыз. Бирок мен бул багытта иштер улантарларына ишендирип кетким келет деп билдирди Садыр Жапаров. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Жалил Атамбаев 50 миллион сом берип үй камагына чыкты. Жалил Атамбаев үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу УКМКнын басма-сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, тергөөдө ал мыйзамсыз ишкердик менен алектенип, жалпы суммасы 100 миллион сомдон ашуун кыймылсыз мүлккө ээ болуп, аны жакын туугандарынын атына каттатканы аныкталган. Кечээ 4-мартта Жалил Атамбаев жана анын жактоочулары тергөө менен кызматташууга жана келтирилген зыяндын бюджетке кайтарууга даяр экендиги жөнүндө өтүнүч келтиришкен. Бүгүнкү күндө зыяндын ордун толтуруу үчүн УКМКнын депозиттик эсебине 50 миллион сомдон ашык пул салган. Калган 50 миллион сомду ушул жылдын март айынын аягына чейин төлөп берүүгө милдеттендирилген. Маалымат булагы, Барс Медиа чекит, KG.